أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мээримдүү жана боорукер Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештер, акыркы күндөрдө биз мусулман болуп исламдын ысмын, Курандын расминен башканы билбей калган кезде, динибиз Аллах Табарaka ва Таала аял затынын укугун өтө жогорго көтөргөн. Мисалы кереметтүү Куран-ы Каримди карап чыга турган болсок, Курандын эч бир жеринде эркектер деген сүрө жок. Аллах Таала аялдарды сыйлап Ниса сүрөсү, аялдар бардык аялдардын укугуна байланыштуу аялдар жөнүндөгү сүрө. Ошондой эле Аллах Табарaka ва Таала кереметтүү Куранда Марьям энебиздин аты менен аталган сүрө. Бирок урматтуу мекендеш, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде кимде ким 3 кызы болсо, ал 3 кызга мээримдүүлүк менен тарбия берип, аларды чоңойтуп, өз колу менен турмушка узата турган болсо, ошол 3 кыз ата-энени дозоктон тосот дейт. Ошондо бул хадисти уккан кезде пайгамбардын жанында отурган сахабалар, "О Аллахтын элчиси, эгер 2 кызы бар адам болсочу" деген кезде пайгамбар 2 кызды да мээримдүүлүк менен тарбия берип, окутуп, эч нерседен кем кылбастан аны өз колу менен турмушка узата турган болсо, ал 2 кызды ата-энени дозоктон тосот дейт. Анда сахабалардан бирөөсү, "О пайгамбар, эгер жалгыз кызы болсочу" деп пайгамбар жанагы киши айткан кезде, пайгамбар жалгыз кызга да мээримдүүлүк менен илим берип, тарбия берип, тамак аш берип, кемчиликсиз тарбия кылып турмушка узатса, ошол адамды 1 кызда дозоктон сактайт дейт. Бирок урматтуу мекендеш, аял заты ким? Аял заты бул менин энем, аял заты менин өмүр жолдошум, аял заты менин эжем жана аял заты менин карындашым. Бирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда биз мусулманбыз деп исламдагы Аллах Табарaka ва Таала аял затынын укугун сыйлагандай биз сыйлай албай калдык. Кээде бойго жеткен кыздарды жакындан таанышпастан, анын келишпестен, аны менен жакшы сүйлөшпөстөн эле кээде малды алып качан сыяктуу ала качкан кездерде ал турмушта баарыбыз күбө болуп жатабыз. Бул шарият боюнча эң туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде кайсы балагатка жеткен кыз, балагатка жеткенде турмуш кезине жеткен кыз, эгер ата-эненин ыраазылыгысыз, валил амр деп коет, атасы эгер ата болбосо, ата өтүп кеткен болсо, атанын ордунда боло турган бир тууган байкелери же инилери ошолор ыраазы болбостон кээде молдокелер нике кыйып кое турган болсо, анын никеси да туура болбой калат. Ошондуктан динибизде аял затын ушундай сыйлаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динибизде ушундай дейт: эгер кыз балагатка жеткен кезде биз келип туруп ошонун жакындары сага паланчынын баласы пустанчы жуучу болуп келди, колуңду сурап келди, ошого тиесиңби десе, балагатка жеткен кыз турмушка чыга элек кыз болсо, ал үн чыкпай калса, же болбосо жылмайып күлүп койсо, же үнүн чыгарбай ыйлай турган болсо, анын ыраазылыгы дейт. Бирок ачык айкын, ага мен тийбеймин, каалабайм десе, кала берсе ата-эне да аны мажбур бирөөгө никелеп берүүгө укугу жок. Караң, шарият, динибиз кандай аял затынын укугуну берген. Ошол эле кезде кээде жанагындай өзү өмүрүндө көрбөгөн, сүйлөшпөгөн жигиттер өзүнүн достору менен баяк ачуу, кызуу кандуулукка алдырып, бир айылда же болбосо жаңы мектепти бүткөн кызды ала качып келген кезде, ошол айылда же молдокенин сабатсыздыгынан нике суралып, же болбосо ошол эле кезде өзүнүн кызына, өзүнүн балдарына ыраа көрбөгөн кээ бир каарыган энелер кетпегин, кыз түшкөн жеринде оор, анда кетем десең, сени кээде ушул үрп адат болуп калган, ал кыздын жолуна бешикти коюп коюшат дейт. Же болбосо каарыган кемпир жатып алат. Эгер ушунун үстүнөн аттап өтө турган болсоң, бул үйдөн кетсең бактысыз болосуң деген болбогон сөздөрдү айтышат. Албетте бул жерде кыздын укугу бардык нерседен жогору турат. Мен ошондой барып, бая наразы болуп, өзү кааламаган жерге барган кыздарга айтар элем, бешик эмес, эмнени койсо да сенин укугуң эң жогору турат. Ошондуктан бешиктин үстүнөн аттап өтөсүңбү, же жана кемпирдин үстүнөн өтөсүңбү, эч ойлонбостон кеткин. Аллах Табарaka ва Таала аял затынын укугун өтө жогору койгон. Ошол эле кезде жанагы аялдар чын-чынына келген кезде өзүнүн кызына же өзүнүн балдарына ыраа көрбөгөн нерсени башкага эч качан мындай кылбаш керек. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадистеринде жана Аллах Табарaka ва Таала керемети Кур'ан-ы Каримде "Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бима фаддалаллаху бa'дахум ала бa'д"
Эркектер аялдардын үстүнөн дайым жетекчи болот. Ар бир фирмада же болбосо бир жеке бир ишканада да жетекчи болот. Эмне менен жетекчилик ал? Ва бима анфaqu min amwalihim, ошол өзүнүн аялыны тамак аш менен, кийим кече менен камсыз кылуу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде жаштарга кайрылат. Ошо пайгамбардын кайрылуусун бүгүн мен жаштарга айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я ма'шара шабаб", о жаштардын тобу дейт. "Ман истата минкум al-ba'ata falyatazawwaj", силердин кимиңер үйлөнүүгө кудуретиңер болсо үйлөнгүлө дейт. Башкача айтканда, баа деген сөз араб тилинде ушул нерсеге терең токтолом. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жаштардын тобу, силердин араңарда кимде ким үйлөнүүгө баа деген сөзгө кудурети болсо үйлөнсүн." Баа деген сөз араб тилинде ал финансовый жактан, моралдык жактан, физический жактан, бардык тараптан аялды камсыз кылууга кудурети болсо үйлөнсүн. Фаман лам ястати, кимде ким жанагы жогоруда айтылган нерсеге кудурети жетпесе, фалейхи биссаум, ал адам орозо кармасын. Орозо инсанды жамандыктан, күнөөлөрдөн тосо турган калкан дейт. Ошондуктан үйлөнүү деген нерсе бул убактылуу кумарны кандыруу эмес. Никах деген сөз араб тилинде нун, каф, хе деген 3 тамгадан турат. Урматтуу мекендеш, сен ушул нерсени түшүнөсүңбү? Албетте бир кызды атасы Кудайдын астында жооптуу болот. 18-ге 20-га толгонго чейин ата эгер ошо кыз илимге жетпей калса, кийим кечеге жетпей калса, же болбосо ооруп калса, Кудайдын астында кызга жооп бере турган атасы бар. Аллах табарак ва таала атанын мойнуна аманат кылып жүктөгөн. Ошо кызды окутуу, кийинтүү жана жакшы анын ден соолугуна кароо. Ал эми кыз турмушка чыгар кезде өзүнүн ыраазылыгы менен эки күбөнүн жана экиден көп күбөнүн астында мен Аллах табарак ва таала көрсөткөн жол жобо менен, пайгамбардын сүннөтү менен Абу Ханифа мазхабында өзүмдү паланчынын баласыга өмүр жолдоштукка арнадым деп никеге турган кезде жигит күбөлөрдүн астында мен ушул аялды, ушул кызды өзүмдүн ыйык никеме Аллах таала мойнума жүктөгөн милдеттерди аткаруу, башкача айтканда тамак аш менен, кийим кече менен, адал турмуш куруу берүү менен эч нерседен кем кылбастан татынакай, таттуу турмуш куруу берем деп жанагы мойнуга алып нике кыйлат. Ошол нике деген сөз ата мисалы кыздар эгер 20 жашка чейин, 18ге чейин атанын үйүндө, ата-эненин үйүндө убактылуу пропискада тура турган болсо, түбөлүк 50 жылдык, 60 жылдык, 30 жылдык турмушта башка жигиттин мойнуна жүктөлөт. Ошондуктан жигиттерге айтарым, баягы никеге алуудан мурда бардык нерсени ойлонуш керек. Бул нике деген сөз жөнөкөй эле ала качып келип, бул кумарыңды кандыруу 5 күндүк, 10 күндүк нерсе эмес. Бул жоопкерчилик. Ошондой эле бул келечек муун, бүгүнкү күндө коомдо эмне болуп атат? Биздин өзүбүздүн үрп адатыбызга, салтыбызга, динибизге туура келбеген нерселер. Урматтуу мекендеш, үйлөнүүдөн мурда динибизде айтат, баланын тарбиясы качан башталат дейт. Кээ бирлер садиктен, же болбосо кээ бирлер мектептен, университетте тарбия алыш керек дейт. Негизги тарбия, урматтуу мекендеш, көңүл бур жаш жигиттер. Тарбия келечекте менин баламды кандай эне эмизет. Кыздар үчүн келечекте менин баламдын атасы кандай ата болот. Ошо жигитти тандоодо анын бир гана прическасына, же болбосо анын келбетине карап, же болбосо сен өмүрүңдө көрбөгөн айылдагылар паланчынын кызы ушундай сулуу экен, жакшы экен десе эле көрүп көрбөстөн, аны менен сүйлөшпөстөн, сенин келечекте максатыңда бирге жашай аласыңбы? Аны билбестен ала качкандан кийин көптөгөн ажырашуулар. Албетте шариатта динибиздеги эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү ар бир мусулман баласы өзүнүн мусулманмын деген бир чымчыктын да уясын буза албайт. Ал эми урматтуу мекендеш, бүгүн көңүл бурчу Кыргызстан мекенибизде мусулмандар 80%дан ашык мусулман жашаган коомдо канчалаган үйлөр ажырашууда, канчалаган наристелер ата-эненин тарбиясын көрбөстөн өгөй энеде же өгөй атанын колунда, же болбосо кээде башка эле бир бая карла энелер болсо карлар үйүнө алып барып, жаш балдар болсо каралбаган көчөдө калып жатат. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезишибиз керек. Нике деген нерсе бул оюн эмес. Жараткан Аллах табарак ва таала биздин баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем иман берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде ушундай дейт. Кимге 4 нерсе берилген болсо, ал 2 дүйнөнүн бактылуулугуна жетиптир дейт. 2 дүйнөнүн бактылуулугуна жетүү үчүн 4 нерсе экен. Ал байлыкта, бийликте, мансапта, башкада эмес экен. Эмнеде? Биринчиден кимге Аллах таала зикир кылган тил берген болсо, дайыма тилибиз менен Кудайга шүгүр кылып, Аллахны эстеп жүрө турган болсок. Экинчиси, шүгүр кылган жүрөк берилсе, Аллах таала берген нерсеге шүгүр кылсак. Үчүнчүсү,
Алланын сыноолоруна чыдаган дене берилген болсо, төртүнчүсү дүнүйө ишинде, акырет ишинде жардамчы болгон, бири-бирибизди түшүнгөн жарыбыз боло турган болсо, бири-бирибизди түшүнгөн, бири-бирибизге жөлөк болгон өмүр жолдош берилген болсо, ал эки дүнүйөнүн бактылуулугу болот. Ошондуктан урматтуу мекендеш, бирөөдүн кызын көзүн жашын агызуудан мурда, бирөөдүн кызын жанагы малды урдаган сыяктуу ала качардан мурда ойлонгон. Сенин да кызың бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында күндөрдүн биринде бир жигит келет да, "О пайгамбар, мен диндеги бардык нерсени жакшы көрөм. Дин өтө жакшы. Бирок дейт, мен аял затыга келгенде өзүмдү кармай албаймын. Мага никесиз зына менен убактылуу кумарымды кандырууга уруксат бергин" дейт. Пайгамбардын жанында отурган кээ бир аксакалдар, пайгамбардын жора жолдоштору көзүнөн кареги чыккандай ачууланып, "Эмнеге жол сурап жатасың? Мунун сураганы көңүл бур урматтуу мекендеш. Зына кылууга, туш келген аял менен кумарымды кандырууга уруксат бергин" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы жигитти жанына чакырат да, отуруп ушундай дейт: "Балам" дейт. "Эмнеге уруксат сурап жатасың?" десе, "Зына кылууга, кумарын кандырууга, туш келген аял менен, кыз менен." Ошондо пайгамбар айтат: "Сенин апаң менен бирөөдүн ушундай ойнош болуусун каалайсыңбы?" дейт. Анда ачууланып жанагы жигит: "Апама эч качан муну каалабайм" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенин карындашыңды бирөө ушундай никесиз, жоопкерчиликсиз кумарын кандырууга каалайсыңбы?" деген кезде, "Жок, каалабайм." "Эжеңе каалайсыңбы?" "Жок." "Апа эжеңе каалайсыңбы?" "Жок" деген кезде пайгамбар башка инсандар да өзүнүн сен апаңа, карындашыңа, эжеңе, апа эжеңе каалабаган сыяктуу башка адамдар да муну каалабайт дейт. Өзүңө ыраа көрбөгөн нерсени башкага ыраа көрбөгүн дейт. Ошондуктан урматтуу мекендеш, бирөөдүн кызынын көз жашын агызуудан мурда ойлонгон. Эгер бүгүн бирөөдүн кызын ыйлата турган болсоң, эртеби кечпи ал же сенин карындашың, же сенин да эжелериң, сенин жакыныңа бул боло турган нерсе. Ошондуктан урматтуу мекендеш, укук аял затынын сыйлайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Силердин эң жакшыларыңар ким?" дейт. Кыямат күнүндө мага эң жакын болгон, пайгамбарга эң жакын болгон, бейиште пайгамбардын жанында боло турган жана пайгамбарга эң сүйүктүү адам кимде-ким үй бүлөсүнө, аялдарына жакшы мамиле болгондор дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгер мусулман болсоң, кулагыңа күмүш сырга кылып тагып ал." Пайгамбар өмүрүндө эч качан аял затына кол көтөргөн эмес, аял затын жашын агызган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ошондуктан силердин эң жакшыларыңар аялдарды сыйлагандар" дейт. Ошол эле кезде тарбия эмне деген сөз? Мекендеш, ошо кыздарыбыз да ойгонуш керек, ойлонуш керек. Бүгүнкү күндө коомдогу тарбия, пайгамбар айтат: "Ал-умму мадрасатун иза салухат салухатул мужтама." Эне бул мектеп, эне бул университет. Эне деген мектеп, эне деген университет оңолмоюнча коом оңолбойт. Эне оңолсо коом оңолот. Ошондуктан бүгүнкү секелектер эртеңки энелер. Ошондуктан эртең эне болбостон мурда ойлонгун. Менин атам, балдарымдын атасы ким болот? Анын машинеси барбы? Фирмасы барбы? Байлыгы барбы эмес? Анын иманы. Элге болгон баягы элини сүйүү, мекенини сүйгөн кандай анын иманы барбы? Келечекте ошондой атаны жана энени тандоодо өтө терең ойлонушубуз керек. Бул үйлөнүү деген сөз келечек муунду тарбия кылуу деген сөз. Ошо тарбия келечекте атаны энеден тандоодон башталат. Ал туш келгенде ала качуу менен болбойт. Ошондуктан урматтуу мекендеш, Аллах Таала силердин баарыңарды угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين